Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 11 август 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук районунан караштуу Романовкада жүрөм. Туғандар, Романовка айылында ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсүнүн жээгинде турам. Жол болсо Шопоковдун гимназиясынын батыш тарабында. Ушул жерден туғандар 300 метрдей эле түштүктү карай жүрсөңүздөр, сатылуучу үй Карл Маркс көчөсү 15 А дарегинде жайгашкан. Ал жака сиздер Часпик менен мындайдан кирсеңиздер деле болот, же болбосо бул жактан мектептин ары жагы менен мындайдан кирсеңиздер деле болот. Мектепке балдарыңыздар жөө барып келе алат. Бул мектеп гимназиясы, жанында лицей, өйдө тарабында сон, жанагыдай документацияларды турлаган паспорт сыяктуу документтерди бүтүрө турган жер. Жана чоң трасса. Бул жерден Бишкек шаарына түз жүргөн маршруткалар бар. Эми барып калган маалыматты силерге бир чекеден берейин. Силер каяктан басып өзүңүздөр комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаар Чүй областынан сатылуучу үй, квартира, жер участоктор көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Карл Маркс көчөсү 15 А дарегинде жайгашкан. Эң эле чыгыш чек арасынакей бул жактан башталат. Эң эле батыш чек арасынакей бул пескалоктон болгон помещение бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жерин аянты 15 соток кызыл китеп, колунда техпаспорттор бар туугандар. Дагы жакшы жери центральный канализация жана природный газ бар экен. Жолдор кенен. Бул жак менен түз чыгып Часпикке түшүп кетсеңиздер болот. А бул жак менен жүрсөңүздөр да центральный көчөгө, түз жүрсөңүздөр сон, жана паспорт жана башка ушундай документация бүтчү жер. Гимназия и лицей дагы жөө барып келген аралыкта бул жерде туугандар. Жакын жерде жайгашкан. Дагы эмне маалыматы көчө тараптан мынакей көрүп турсаңыздар дарбаз орнотулуптур. А бул пескалоктон помещение туугандар. Калсаңыздар швейный цех, же болбосо азыркы учурда ички тарабында тоок баканга расчет алып, мындай тоокко жай кылынган. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм, көрүп түшүнөсүздөр туугандар. Миң айтканда бир көргөн жакшы деп эле иши кылып ушул сыяктуу азыр силерге көргөзүп чыгам. Көчө тараптан эмне маалымат калды? Эч кандай маалымат деле калбады окшойт. Так, природный газ, центральный канализация бар, 3 фазалуу электр энергиясы и суусу бар экен туугандар. Суусу бар экен. Эң эле чыгыш чек арасынакей бул забордон мындайдан кетет. А бул жакта мынакей 180 квадрат метр болгон үйүбүз, 2 этаж, экинчи этажы мансард. И төрүндө бактар, бош жерлер бар. Аларда видеонун жүрүшүндө көргөзөм. И бул жактан мынакей жана айткан так. Мондай помещение негизинен швейный цех катары колдонсоңуздар деле болот. Же болбосо азыркы учурда үй ээси тоок бакканга расчет алып, мондай сеткадан тоокко жай кылынган. Мынакей суулары жемдери берилет. Баары даяр, бир гана тоок алып келүү керек. Тоок. Мынакей. Бул помещение 90 квадрат метр туугандар, 95 квадрат метр. И бул жакта мондай вентиляторлары. Мынакей кире бериши. И бул жака чейин туугандар, мынакей бул экинчиден да кирип чыксаңыздар болот. Ал жакта да өзүнчө ушундай жайы бар. Анан жок, булардын керек эмес. Алып кете бер десеңиздер, үй ээси алып дагы кетерет да. Швейный цех катары колдоносуздарбы? Ушундай помещениясы бар. И андан ары мынакей үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги бул жакта жайгашкан. Үйдүн стенасы кирпич туугандар. Стенасы кирпич. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар, темирден болгон эшик жана түз киргенде бул прихожка. Прихожкадан сол тарапка карай жүрсөк ванна, душ. Ажаткана түштүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур туугандар. Мынакей андан ары түз кирсек коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мондай бир спальный бөлмө, полдор, ламинат, чыгыш тарабынан терезе, көрүп турсаңыздардай ремонт. Андан ары бул жагында мынакей холл дейбизби? Мына ушундай бир бөлмө жайгашкан туугандар. Мынакей түштүк тарабына терезелер орнотулуптур. Потолок. Көрүп турсаңыздар ремонт. Мынакей. Андан ары бул жакта дагы бир душ ажаткана. Мынакей центральный канализация бар туугандар. Центральный канализацияга уланган. Так,
И бул жерде бир тамактануучу бөлмө жана кухня, көрүп атсаңдар кухонный мебелдер, раковина орнотулуп суу чыгарылган туугандар, батыш тарабына терезе жана бул жактан сиздер үйдүн арты тарабындагы огородко өтүп кетсеңиздер болот. Отопление, паровое отопление, көмүр менен жылыткан котел үйдө жылытат, жана ошондой эле газ бул жерге чейин киргизилиптир. Газ ушул жака чейин киргизилген, газовый котел десе койсоңуздар болот. Андан ары бул жакта нарттарында огород. Азыр бул жакта видео жүрүшүндө бир чекеден көргөз. Андан ары эми сиздерге туугандар калган маалыматтарды берем. Айта кетчү нерсе, мансард азыр толуктуу бүтө элек. Тек кишилер ошол коридордон жай калтырылган. Мынакей бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Бул жакта черешня бактары жана башка бактар, жер жемиштер жана бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жакта мынакей кенен дагы бош жер, калсаңыздар дагы фосфостройка салсаңыздар кенен баткадай жер бар экен. Батыш тарабында деле дагы мындай бош жерлер бар туугандар. Суулар бул жактан чыгарылган, үйдүн ички тарабынан чыгарылган. И батыш чек арана келип пескоблоктон болот. Түз мындайдан кете берет туугандар. Мынакей бул жакта жер жемиштер, малина жер жемиштери. Дагы эмне маалыматы туугандар? Быйылкы жылы көп эле черешня саттык дейт, мынакей черешнялар деле көп. Алма бактары бул жагында туугандар. Эң эле түндүк чек арасы Зымторго чейин. Так, чек арасы бул жактагы могу жерге чейин жана көргөздүм. Так. Бул үйдүн баасы $78,000 сурап тур иелери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсител деп калтырам. Сону кылып сүйлөшүп барыңыздар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Так. Анда эместермен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.